Саламатсыздарбы урматтуу жалпы эле бизди көрүп жаткан инсандар, бүгүн Ош шаарында биздин Universal Production'дын буюрса Белек аттуу тасмасын жабып көрсөтүүсүндө турабыз туугандар. Аябай толкунданып атабыз. Бул эми Universal Production'дын кезектеги эмгеги деп эсептейбиз. Барыңыздарды чакырабыз. 19 декабрдан баардык кинотеатрлардан көрсөңүздөр болот. Азыр буюрса бир аздан кийин жабып көрсөтүүнү баштайбыз. Урматтуу көрөрмандар, буюрса бул кинобуз биздин команданын 3-чү киносу. Алдыңкы кинолорубуздан дагы жакшыраак деп айта алам. Анткени бир топ мээнет башкаларга караганда артыкчараак болду. Кеткен убактыңыздарга эч качан өкүнбөйсүңөр. Келип көргүлө. Үй бүлөңүздөр менен келип көрсөңүздөр болот. Сүйгөнүңүздөр менен келип көрсөңүздөр болот. Жаңы жылдык сонун маанай тартуулайт Кудай кааласа. Бул кинонун негизги максаты бул кинонун ичинде достук, үй бүлөлүк сүйүү, кичинекей балдарга болгон сүйүү баардыгы ичинде камтылган. Бул кинодон Кудай кааласа бир жакшы таасир аласыңар деп ойлоймун. Анан дагы сиздерден сураныч келип көрүп, баалап, лайктан басып коюңуздар. Жакын туугандарыңызга дагы ушу кино сонун экен деп кабарлап коюңуздар. Урматтуулар, бүгүн закрытый показда турабыз. Ушунча эл топтолгон. Баардыгыбыздын көргүбүз келип атат. Кино мощный болсо керек деп ойлоп атабыз баардыгыбыз. Андыктан сиздерге да сунуштайбыз, ушул кинону көрүңүздөр. Сонун болду деп ойлойм. Потому что по-другому быть и не может. Универсал тарткан киносу өзү ар дайым сонун чыгат. Тем более башкы ролдордо мен аябай жакын досум ойногон Чыңгыз Султанов. Ошо Чыңгыз Султановдун дагы мындай аткарганын көргөнү келдик бүгүн. Эми азыр көрө элекмин, бирок трейлерин көргөм. Кудай кааласа жакшы кино болсо керек. Кирип көргөндө дагы да неме кылабыз. Бул жашоодо аял кишинин эң сонун кесиптеринин бири бул бала төрөп, тарбиялап, чоңойтуп өстүрүш. Бул анын сонун кесиби да туурабы? А эркекчи? Эркек эмне кылыш керек? Эркек иштеш керек, көп акча табыш керек. Үй бүлөсү эмнеге муктаж болсо, ошону камсыз кылып коюш керек. Болду. Аял көбүрөөк тапсачы? Аял көп акча тапса эмне болот? Анда күйөөсүн мээсин жебей жанагындай дайсын, майсын дегенден өзү деле сатып алса болот да туурабы? Мен аялыма окшобойм. Никеден кыйратып акча тапкан дайсын дейби, айфон дейби. Мен Адилет менен Маликанын никесине каршылар жокпу? Каршы эмеспиз никеге. Мен курбусуна каршы элем бирдеке деп эсептейм. Ал менин компетенцияма кирбейт да. Мен нике кылган эле келейин. 5 мүнөттө 2 бурун сындыр. Экинчиси мен сындырган жокмун ушул. Бирөөнүн машинасы экен. Аса ача берсин. Тем более анан пранк экен. Пранк экен кийинчерээк билинбеди ушул. Окамай, мен түшүнөм. Сен жашооңдо өзгөрүлөр. Атлеттен кайрып келе албайсың. Сен атлет тапта бул баланы ошо жиберейин дедим. Сен ушуның үчүн 5 шипатыр. Жана давай. Жана давай иште. Окамай. Баланы жакшы. Колдо сен ушкансан эле болуп чыкпаңызчы. Үй бүлө деген ыйык нерсе экенин тамашалаптыр кинодо. Ошо менен кошо жанагы көрүүчүнү зериктирбей арасында багындай комедиялар бар экен. Чыгылып кыскача айтканда кино мага жакты. Ушул кино тартыш бул чындыгында көрүп коюш оңой, бирок аркасында көптөгөн адамдардын эмгеги бар. Ошо сценарий жазгандан башталат баардыгы. Анан ушул кинону жараткан, ушуга эмгек кылган баарыңыздардын мээнетиңер кайтсын. Ушул кино баарыңыздарга ушундай аброй алып келген, кадыр-бак алып келген кинолордон болсун. Ошо кыскача ийгилик. Просто биз кино тартып атканда бул 4-5 кино, жана камера жаза бердик, анан режиссерлер айтты да. Жана камера тартып элинде кичине дыладарам аралашып, сүйүп аралаштырбайлы деди да. Анан бизди катын кызганат деп башка бирөөнүн барат деп. Тамаша. Просто жана бизнес чыгып киребиз атай Бишкектен артистерди чакырттык да. Айтпайбы эжекебизге сөз берейик. Каалайбыз, атан жакшы кино болуптур, чындыгында. Ыйлап отуруп көрдүк, аябай. Күлгөн жеринде күлдүк. Ыйлай турган жерлер бар экен, ыйладык дегендей. Ийгилик жана ийгилик абдан сонун. Мага жакты мисалы. Бар болма. Ушул кино тартыш эң түйшүктүү жумуштардын бири. Анысына карабай ушул Жашнакай фильмди элибизге тартуулап, ушул жигиттерибизди бүгүн куттуктап берип отурабыз. Кино аябай сонун болуптур. Ишиңерге ийгилик болсун, прокат аябай ийгиликтүү болсун.
үй бүлөбүз менен баардыгыбыз тынч бололу. Албетте бул тасмада адамга эң маанилүү бул жашоодо үй бүлө экенин чагылдырган. Ар бир үй бүлөдө бактылуулуктар болсун, жакшылыктар болсун. Ушундай кинолорду элибизге тартуулап жүргүлө жигиттер. Чоң рахмат бар болду. Себеби булар деле менен кабар албады деп ушинтип. Биrbirinden эме мен биякта стройка мыйы керек болуп калат экен, балдар туура түшүндү, мен дагы балдар туура түшүндүм. Ошентип мен кинодо катыша албай калдым, бирок бир жерлерине келип түшүп кетти деле, ага деле убакыт болбой калды. Мен бир минуталык жеринде көргөн эмесмин, силер менен нөлдөн көрдүм да. Эми мен ойлойм, өзү негизи баягы үйгө стройкага кеткен акчаны эсептеп алып, ыйлагым келип ыйлай албай жүрөт элем. Бүгүн конкретно ыйладым да, туруп до концачы. Баягы авария болуп кеткенден баштап ыйладым, чындыгында билбейм, бул жерде жаштар да бар, үй бүлөлүүлөр да бар. Семейный баласы бар адам болгон болсо өтө катуу тие турган, өтө катуу бир маани бере турган нерсе экен. Анан бул жерде эң негизгиси мен дагы бир нерсени көп түшүнүп жеткеним, достукту өтө даңгызалаган да. Себеби ар бир адамдын ушундай жашоодо бир досу болот. Өзү өтсө, көзү өтсө дагы ошол адамдын жоктугун билдирбей турган ар бир адамда бир дос болот. Мен ошол нерсени бул кинодон көрө алдым. Жигиттер, мен чындыгында өтө сүйүндүм, кубандым могул жерде отуруп. Бир ыйлаган мененчи мен бир сүйүнүп, ушундай бир сонун тарбиялык мааниси өзү негиз универсал командасы тамашаларында дагы бир чоң мааниге, тарбияга көбүнчө басым жасайбыз. Ошол нерсени кинодо дагы сонун басым жасапсыңар. Мен бул кинону көрүп өтө сүйүндүм. Буга чейин кинолорду көргөм, мээнет аябай чоң болот кинодо, көрүп коюш оңой тургандар, бир кичине убакыт бөлүп келип көрүш оңой, бирок тартыш өтө кыйын. Кудай кааласа будан кийинки кинобуз ужас болот, аны өзү сөйлөйсүз. Ондай эмес. Ошол барыңыздарды болду, жыйынтыктай өзү менимче. Рахмат ошол барыңыздар ушунча убакыт бөлүп келгениңиздер үчүн. Сөзсүз түрдө бөлүшүп коюңуздар. Кинонун комедия жактары бар, сүйүү, мелодрама деп атпайбы, ошол сүйүү, баардыгы үй бүлө, баардыгы ушу кинода камтылган. Баарыңыздарга сунуштайм. Ушул кассалуу жакшы кинолордон болсун, ушу киного мээнет кылгандардын баардыгын мээнет кайтсын деп. Универсал командасы тарабынан жаштарга тасмага зор чыктык. Белек деген тасма бул үй бүлөлүк баалуулуктарды даңазалаган жакшы тасма болуптур. Жигиттерибизге керек болсо, албетте бул кинодо тарбиялык маани өтө зор. Кино өтө сонун болуптур, маанилүү кино болуптур. Бир жагынан комедия, бир жагынан өтө кайгылуу кино болуптур. Бул тарбиялык жагы, бул достукту даңазалаптыр жана жаштарга үлгүлүү болуптур да. Негеден эле бакынай үй бүлө бекем болгон тууралуу тартылды да кино. Кстати, сегодня придет друг Адилета. Ну просто приглядись к нему, он очень интересный парень. Зачем мне этот взрослый ребенок? Я ребенка не хочу даже. Мен үшін жөнеліп танышып қойшы. На! Çaçma al bir yaka! Zimbili! Al bir meseleci! At! Stayın bu ya! At! Sen hazırsın! Stойте! Баланың атын кім қойын отсыңар? Белек Адилетов. Адилет сенин жакын досуң болчу. Апасы баланы жаап калыптыр. Опекунство боюнча сүйлөштүңөр белем? Адилет менен Малика жетим болчу. Бул жерге сиздерди ат жазылган. Биздин? Күндө ушундай болсо биз кимди болуп кетебиз го? Көзүмө түшүп атат. Мен ыргытып көрчү. Биринчи эле күн го? Оған вакыт керек, нерв, жоопкерчилик, акча, стресс. Анан неге бизди даярдап койбойт ушундай? Биз өлүп калсак, сен биздин балабызды багасың максат деп. Малика мен Адилет бизди жөн эле таанышкан жок деп ойлойм. Алардын эң мыкты чыккан. Может, бизге деле кеч эмес. Сара мне бардык нерсени нужно. Спа, йога. Оны знаешь что? Макста жумуш бар. Окамай, мен түшүнөм. Сен жашооңдо өзгөрүлөр. Димаш! Мира, sen olan tağır. Бизденчи эч качан жакшы ата-эне чыкпайт. Түшүнчү ошону. Бала деген чоң жоопкерчилик. Сотто баланы силер менен калышын каалабайм. Эмне ушунтип эле биrekти алып кетип калышабы?
чабып алып кетпегенине аракет кылган. Eneng durgan